Эсиңерге сала кетсек, өткөн чыгарылышыбызда Кара-Балта шаарында бычак менен куралдангандар кафелердин бирине кирип, конокторуна кооптуу жагдай жараткандар туурасында айтып бергенбиз. Жана бул окуя бул арада Чүй областык ички иштер башкармалыгы тарабынан иликтөөгө алынган эле. Биздин редакция бул окуянын жыйынтыгын да айтып беребиз деп убадалаганбыз. Учурда иликтөө бүтүп, жыйынтык чыгардык деген тартип сакчылары менен биздин кабарчылар сүйлөшүп келишти. Может, телефон хоть спрятать? Сейчас к нам Кара-Балта шаарындагы кафелердин бирине бычак менен уралданган балдар кирип келип, конокторун коркутуп кеткен окуяны ТВ Кайгыл программасынын чыгармачыл тобу өткөн чыгарылыштарында айтып берген эле. Эсерге салсак, кафени болжол менен барымтага алган 3 баланын бири Бекжан Абышев аттуу Жайыл райондук ички иштер башкармалыгында адис болуп иштеген аныкталган. Бул окуя ачыкка чыккан соң Чүй областык ички иштер башкармалыгы өздүк иликтөө иштерин башташып, болжол менен 2 аптада иликтөө жүргүзүшкөн. Жана бүгүн аны жыйынтыктадык деп маалымат берип жатышат. Ага ылайык окуяга Жайыл райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерин кызматтык этиканы бузду деп, ээлеген кызматынан наамын төмөндөтүү менен алуу чечимин чыгарышкан. Бирок Бекжан Абышев ага макул болбойбу, өз каалоосу менен милиция кызматынан кетүү туурасында арызын жазып, анысы колдоого ээ болду. Ал милиция кызматкери ошо Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалист тескөөчүсү болуп аныкталды. Бул маалымат боюнча аныктоо максатында кызматтык иликтөө жүргүзүлгөндө бул кызматкер ошо кафенин ичинде жүрүп ошол жакта мушташ болуп атканын көрүп, 2 кишини бөлүштүрүп аны сыртка чыгарганы анык болгон. Кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгында бул кызматкер ошо болгон окуяны ички иштер органдарына билдирбеген үчүн жана Кыргыз Республикасынын ошо ички иштер органдарынын уставын жана кызматтык этиканын кодексин одоно бузуунун негизинде бул кызматкерге кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгында ошо ээлеген кызмат төмөндөтүү менен бошотулсун деп чечим чыккан. Бирок бул кызматкер ошо иликтөө жүрүп аткан маалда өзүнүн каалоосу менен ошо ички иштер органдарынан бошотуу боюнча рапорт менен кайрылган. Ошонун негизинде 16 март күнү бул кызматкер ички иштер органдарынын кызматынан кеткен. Ошондой эле бул окуя орун алган күнү ошол эле кафеде отурган күбөлөрдүн бири 102 кызматына чалып, жардам сурап кайрылганын айткан. Бирок жардам сурап чалган кыздын айтканын угуп, нөөмөт бөлүмү кооптуу жагдайда калгандарга тартип сакчыларды жөнөтүүнү туура көргөн эмес. Өздөрү менен өздөрү калган кафенин коноктору айласыздан анан биздин редакциябызга кайрылышкан. Я вызвала милицию, набрала 102, вызвала милицию, мне ответил дежурной части. Ну, он у меня спросил, сколько их человек, кто они по национальности, пьяные, не пьяные, будете писать заявление. Я на все эти вопросы ответила, сказала, да, буду писать заявление. И, в общем, они послушали и выключили. Даже не приехали. Мы ждали их, милицию мы ждали до конца, пока кафе не закроется. Они вовсе не приехали. Чүй областык ички иштер башкармалыгы алгач бул маалыматты четке кагышып, ал күнү ал түнү окуя учурунда 102 кызматына эч ким чалган эмес деп расмий билдиришкен. Мага берилген маалымат боюнча 102 жана ошо Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнүн номерине эч ким кайрылган эмес. Бул видеону YouTube баракчасынан таап, ошондон баштап текшерүү иштери жүргүзүлүп башталган. Демек, милицияга эч ким чалган эмес деп айтасыз. Ошол маалда именно 102 телефондору жана Жайыл районунун нөөмөт бөлүмүнүн телефондоруна эч ким кайрылган эмес.
Албетте биз бул айткандарга андай ишене бербей, өз күчүбүз менен жана эң эле жөнөкөй жолдору менен милицияга чалган күбөнү таап, анын чөнтөк телефонун карап эле 102 кызматына чалуу түшкөнүн жана 1 мүнөттөн ашын сүйлөшүү жүргөндүгүн далилдеп бергенбиз. Анан ички иштер органдарынын өздүк текшерүүсү бул далилдерибизди көргөндөн кийинби же өз жолдору мененби дагы бир ирет текшерүү жүргүзүшүп, чындап эле 102ге байланышуу болгонун далилдей алышкан. Жана анын жыйынтыгы менен учурда ал чалууну кабыл алып, тийиштүү чара көрбөй койгондорду аныкташкан, бирок сөгүш гана берип тим болушкан. Маалымат каражаттарына 102 номери боюнча ошо кафенин ичинде жүргөн жарандар тарабынан кайрылганы белгилүү болуп, ал факт аныкталып, бул факты боюнча кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгында ошо Жайлы ички иштер бөлүмүнүн нөмөт бөлүмүнүн тескөөчүсү жана ошонун эле жардамчысы кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгында булар жана Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин буйруктарын жана жетекчиликке жеткирбелиги боюнча одоно бузууну аныкталып, бул кызматкерлерге кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгында катуу сөгүш жарыяланды, чогултулган материалдар Жайыл районунун прокуратурасына юридикалык баа берүү үчүн жөнөтүлдү. Ал эми бул окуянын негизги каарманы болгон бычак көтөрүп ар кимди коркутуп жүргөн Урмат Руланов аттуу бала жазасы калгандай. Тактап айтсак, ага каршы болбосо да бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, андан түшүнүк каттарын гана алып тим болушкан. Ошондой эле Урмат Руланов өлкөдөн чыгып кетти деген маалымат биздин редакциябызга түшүп, жана ал туурасында биз тартип сакчыларга кабарлаган соң гана издеп таба албай калышты. Азыркы маалда бул факты боюнча Жайыл районунун ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 234 беренеси менен кылмыш иши козголуп, азыркы маалда бардык тергөө иш-амалдар жүргүзүлүүдө. Ушу бычак көтөрүп жүргөн жаран өлкөдөн чыгып кеткен деген маалымат боюнча азыркы маалда милиция кызматкерлери тарабынан ошо чегара посторуна запрос жөнөтүлдү. Чыктыбы, чыккан жокпу деп маалымат такташ үчүн. Азыркы маалда запростун жообу келе элек, жообу келгенде иши да белгилүү болот. Азыркы маалда бирок учурда тергөө иш-амалдар жүргүзүлүүдө. Ал бала менен байланыш үзүлдүбү? Ал бала өзүнүн көрсөтмөлөрүн берген. Ал бала жана кафеде жүргөн ошо кишилер, жарандар өздөгүнө аныкталып, алардын баары суралып, азыркы маалда тергөө иш-амалдар жүргүзүлүүдө. Бирок берилген маалымат боюнча ошо бычак көтөрүп жүргөн жаран башка өлкөгө чыгып кетти деген маалымат беришкен, бирок ал маалымат азыркы маалда текшерүүдө. Бул окуянын негизги каарманын качыруу ишкени аз келгенсип, бул окуянын негизги күбөсү да учурда кооп табалды. Биздин чыгармачылык топко бардык маалыматтарды берип, өзү тартып алган тасмаларын да берип, окуяны ачыктаган кыздын аркасынан биздин алгачкы эфир чыккандан тарта милиция формасын кийгендер аңдып баштагандай. Бул окуяны күбө кыз чөнтөк телефонуна да тартып алганга үлгүргөн. Милиция формасын кийгендер кызматтык эмес унаа менен аны дүкөнгө чейин аңдып, андан чыкканда да аркасынан түшкөнү көрүнүп турат. Буга улай эле соц тармактар аркылуу күбөнүн дарегин таап, ар кимдер коркутуп жазып жаткандары такталууда. Күбөнү коркутабыз деп өздөрү да өтө коркок келишкенби, иши кылып сүрөтү жок, аты жок аккаунттар аркылуу жазып көрүшкөн. Я, во-первых, стала свидетелем данного происшествия. Я сняла это все на видео, выложила в YouTube. После мне под этим видео в комментариях парень написал, попросил оставить номер телефона, я ему не оставила, но позже он меня все равно нашел в Инстаграме. Он написал, попросил удалить видео. Я очень долго не хотела удалять видео, я отказывалась от этого, но он все равно же попросил, взял номер телефона, позвонил, представился, типа бы является братом парня, который ходил с ножом, представился по имени Максат, попросил, чтобы я удалила видео, что там это его брат, все равно жалко его и так далее. Я удалила это видео в целях своей безопасности, но все же я решила дело довести до конца. Я сообщила это журналистам
канала НТС, и после чего начали вести расследование. После выхода в эфир начали поступать угрозы. Мне с разных аккаунтов начали писать парни, все рано или поздно я тебе дам ответку и так далее. Там всякие, даже бывало, что интимные услуги какие-то предлагал, там, пугал меня как-то, пытался зашугать, чтобы я испугалась, наверное, чего-то добивался от меня. Но я хотела бы, конечно, после этих угроз, хотела бы, чтобы сотрудники милиции взяли за это дело и наказали виновного. Кафедеги кадимки эс алуусу мындай кооптуу жагдайга айлангандар мынтип тартип сакчылардан күнөөкөрлөр жазаларын алсын деп тиленишкени менен тартип сакчылар жыйынтык көрө албай жатышкандай. Териштирүүлөрү чоюлуп, ал гана эмес, бул окуядагы бычактын ээси Урмат Урлановду жоготуп алып отурушат. Анысы эми чындап эле өлкөдөн чыгып кеткен болсо, качан алып келип жоопко тартышат да ачык суроо. Анткени эң кызыгы, бул бала ал түнү кафеде бычак эмес эле пластмасса оюнчугун көтөрүп жүргөн деп тартип сакчылар интернет булактарына расмий маалымат таратып күлкүнү келтиришкен. Андыктан бул окуя канчалык катаал болбосун, аны ошончолук жөнөкөйлөштүрүп, жыйынтыктагылары келип жаткандай. Негизи анын бычак көтөрүп жүргөнү аныкталды. Анткени өткөндөгү маалыматтарда, расмий берилген маалыматтарда бычак эмес эле пластмасс бир эме деп чыкты эле. Ошол болгон окуя боюнча бүт күбөлөр суралган күбөлөрдүн бири дагы бычак көтөрүп жүргөн деп айткан эмес. Андан сырткары ошо территориалдуу больницалар суралган. Алар дагы өзүнүн билдирүүсүнүн негизинде эч ким эч кандай бычактан алган жаракаты менен кайрылган эмес ошол күнү. Андан сырткары ошо конфликттеги катышкан кишилер да суралды. Алар суралганда баары эле бычакпы, бычак эмеспи деп эч кимиси так маалымат берген жок азыркы маалда. Күбөлөрдүн бири түшүнүк кат жазып бергени бар эле да, ошондо бычак экени так көрсөтүлгөн, айтылган да. Азыркы маалда бүт ошол эле кафенин кызматкеринин бири да бычак көтөрүп жүргөнүн айткан. Ошондо эле алардан дагы бир бычакты кошумчалап алганын айтышкан да. Ал күбөлөр суралган жокпу? Азыркы маалда бүт бул конфликтке катышуусу бар жана ошол жакта жүргөн кафенин ичиндеги жарандын баары азыркы маалда суралып атат, тергөө иш-амалдар жүргүзүлүп атат. Биримдик Кут конушунда кайрадан жол кырсыгы катталды. Бул рет жол жээкте токтоп турган унааны капысынан келген унаа сүзүп, жолдон чыгып кеткен. Бактыга жараша жабыркагандар болгон эмес. Бирок биздин чыгармачыл топ кырсык болгон жерде иш алып барып, башка да кызыктуу жагдайларга туш болушкан. Sen айтып атасың, төлөбөйм депчи. Төлөбөйм, чыгасың. Азыр төлөбөйсүң деп атам. Жок, алып барсаң төлөмөк. Азыр төлөбөйсүң да. Жок, алып барсаң төлөмөкпү. Жок, милиция чакырсак төлөбөйсүң да, туурабы? Кандай милиция? Чакырсак төлөбөйм деп атпайсың. Жок, мен төлөп бермекмин. Жок, мына азыр эми кайра оңоло баштадың. Атам прокурор деп атпайсың. Атасы прокурор деп. Атасы прокурормун, мына мештерге 1 сом бербейм деп атат да. Машинаны айдап жүрсүңбү? Айдоочу бар, Эмне болгонун айтып атпайсызбы? Машинамдын жээгине келип токтодум. Аварканы күйгүздүм. Артыман келип эле даң эле какты. Сразу эле? Артыман келип калды. Анан кандай эмне болуп сиз болдуңуз айтып коесузбу? Барасам жолду сүзүп алдым, канет. Жолдун жээгинде турган машинандабы? Ичип алдыңыз беле? Жок. Маскенди ичип алыптыр. Камерадан жашынып алып, ооба сүзүп алдым деп жаткан бала ашып кетсе, мындан жарым саат мурда эле жолдун жээгинде турган унааны сүзүп, өзү жолдон чыгып кеткен. Ана мынтип чыгып сүйлөшүү учурунда эч нерсени төлөбөйм. Атам прокурор деп мактанган дешет күбөлөр. Ошол эле күбөлөр анан баары мыйзам чегинде болсун үчүн биздин чыгармачыл топко кабарлап, биз өз кезегибизде окуя болгон Биримдик Кут аталышындагы жаңы конушуна барганбыз. Ал гана эмес, атам прокурор деп мактанган баланын унаасында милиция кызматкеринин баш кийими да бар экен. Кылмыш жаза кодекси менен катар дайыма жанында ала жүрөт экен. Албетте булар кимдики деп сурасак, ар кайсын айтып так жооп бере албай жатты. Сиз милицияда иштейсизби? Жок. Азыр сайын курашты кимдики?
Иә. Азыр сага да пайыздоодо нормально болду. Кудай сактады дейт да, туура. Кишини өлтүрүп алсаң эмне болмоксуң сен бухать болуп мисалчы. Фуражка кимдики? Меники. Милицияда иштейсизби? Жок, академияда окугам. Окугам? Окусаңыз бүттүңүз беле? Бүткөн биз 2012. Фуражканы эмне салып жүрөсүң? Ошол мойдон эле турат башында. Бул кырсыкта катуу жабыркагандар бакта жараша болгон эмес. Эки унаада тең айдоочулар эле болуп, экөө тең ордунда жүрүштү. Болгону жолдун жээгинде турган уна жарым-жартылай сайды карап калса, сүзгөн Lexus үлгүсүндөгү уна ары барып сайдын ичине кирип кеткен. Бирок экөө тең чыгып сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканда, күбөлөр чогулуп элдин алаксыганын көргөн фуражканын ээси жана Lexus унаасынын айдоочусу качып кетүү аракетин көргөн. Машинага келип түшүрдүм, амансыңбы депчи. Түшүм аман эле, нормально деп эшикке чыкты. Эки жагын карадым. Машинага басып келди, машинаны көрдү. Кишилер баары үйүлүп калды, бuyакачы баары. Үйүлүп калган. Биз ошо машина басып калды, элдин баары мага айтып калды, аман элесиң, жакшы элесиң, элдин баары мага көңүл буруп калды. Үйүлүп калгандан кийин бир малынан качты деп калды, качтканда дейт да, арлап качты деп көздөчү. Мени таран арлап ошоктон кармап келди кайта. Азыр кармап келип, кармап отурабыз дагы эле. Төлөп бербейм дейт, прокурордо атам иштейт дейт, мен машинам бир саатта турбайт, гайде дейт. Азыр гайлер келсин, гайлер чыкырдап атат да. Өзү каалаган жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлеринде чогулган күбөлөр чакырып беришти. Алар келгичи анан аты жөнүн айткысы келбеген Lexustун айдоочусу менен сүйлөшүп турдук. Жана буга чейин ичкен эмесмин деген бала бул сүйлөшүүлөрдө өтө көп ичип алганын айтып жатты. Канча иштедиң? Иә. Канча иштедиң? Менби? Көп турат. Өтө көп. Рулга отурбай эле койдум. Отурган жокмун мен. Рулга отурган баланы таппайсың, жок ал. Чыдамсыздык менен күткөн тартип сакчыларды ордуна келишти. Албетте териштирүү учурунда Lexus унаасынын айдоочусунун жанында бир да документ жок болуп чыкты. Ал эми айдоочу өзү тартип сакчыларды чакыр деп буйруп жатып, алар келгенден кийин момун боло түштү. Ал гана эмес, камерадан эми гана уяла баштады. Унаасына кирип сүргүсүнбү же жолугунбу алып чыгып, бетин жаап, башына салынып алды. Жолукчан бала анан жашынып жүргөндөн тажап кеттиби, өзү эле чуркап барып тартип сакчыларынын унаасына отуруп алды. Тартип сакчылар ордунан кырсыктын картасын чийип алышкан соң унааларды жүктөп кетүүгө эвакуатор чакырышты. Кырсыктаган унааларды жүктөп алып, айыпына токтотуучу жайына алып кетишти. Мындан ары айдоочулардын ичип-ичпегендигин текшерүү үчүн наркологияга баруу керек болду. Ордуна барып айдоочуларды текшерүүгө киргизгенде да Lexustун айдоочусу сүргүнсүнбү, жолугунбу чечкиси келген жок. Түтүкчөнү үйлөө тыкмасы менен жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгы менен жолдун жээгинде туруп жабыркаган Nissan унаасынын айдоочусу таза. Ал эми аны сүзүп сайга кирип кеткен Lexustун айдоочусунун организминде алкоголь бар экени аныкталды. Пока нет, здесь пошло. Что пил? Спиртное, что пил? Я? Да. Спиртное? Да. Вообще не пью. Ну как вот какие-то нормальные или ненормальные? Ну как ты можешь говорить, что ты вообще не пьешь, а тебя плет алкоголь? Ты думаешь, что ты умная, все дураки, что ли? Машинанын ичинде флешка Билбейм аны. Оған иштейсиз, кызматкерсиз депчи. Иштебейсиз. Документтерди каяктан алабыз? Кайсы документ? Машинанын документтерин өзүңүзгө тийиштүү да жок. Бар. Жакта балдар колун алып калышты. Роудага бараткан да? Роудага барат да, өздүгүңүздү такташ үчүн роудага барасыз да. Өзүм бул жерден ар кайсы аттар менен тааныштырып жатты. Жана биз анын Мурат Алиевич экенин гана уга алдык. Албетте өзүн тастыктоочу жанында бир да документ болбогондуктан анын өздүгүн тактоо үчүн Аламедин райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилмей болду. Ага Lexustун айдоочусу макул болгонсуду. Бирок акырын көчөнү көздөй чыгып, анан качып кетти.
Аны дүкөнгө кетти деп ойлогон тартип сакчы менен биргеликте аркасынан чуркап барып кармаганга мүмкүн болду. Тактап айтсак, мындан арыда качат беле, жол бүткөн жака чейин барып, ары кете албай кайра өзү да келди. Кайда качып бартасың? Иә. Мурат Алиевич, кайда качып бартасың? Мынтип колго түшкөн соң да биз менен кошо чуркаган тартип сакчы качып кетип аракетин көргөн баланы кармап алгысы келген жоктой. Аны көргөн бала анан дагы качайын деп баратып токтоду. Кармагысы келбеген тартип сакчыга бул баланы өзүбүз кармап колуна тапшырып берүүгө туура келди. Oyunu oturtmuş. Karma oyunu bitsin. Ne kadar çıkar? Karma oyunu alıç. Karmaklardan biri mi sizler? Oyunçuk rotasın mı? Ya. Oyunçuk rotasın mı? Осы ақырын қармайсың. Милицияларда oyunçuk Бір күні rotasın mı? поставамен көттің. Чуркатты бар. Албетте мындай кылыктарынан кийин аягына чейин коштоп арал деп чечтик. Наркологиядан чыккандар Аламедин райондук ички иштер башкармалыгына барышты. Жолугун чечкиси келбеген атам прокурор деп мактанган жана жанында милициянын баш кийимин сала жүргөн аты жөнү белгисиздин аты жөнүн тактоо үчүн жеткирилди. Ичине кирген соң гана биз аны эми качып кетпестир деген ниет менен ишибизди жыйынтыктадык. Ал эми бүгүн белгилүү болгондой Lexustун айдоочусунун аты жөнү Бакыт Жумакунов экен. Жана иштеген жерин курулуш деп көрсөтүптүр. Анысы чын болсо милициянын баш кийимин, башкача айтканда унаасынан табылган фуражканы курулушта касканын ордуна колдонот болуш керек. Эскерте кетсек, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык материалдарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.